Мен Чүй районуна караштуу Кошкоргон айылындагы Тойту Каракеев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Дүйшөнбиева Айдай Эсеновна. 11-класс кыргыз адабияты. 4-чү чейрек 3-чү сабак. Мына балдар, биз 1-чи сабакта публистика жөнүндө маалымат алган болсок, 2-чи сабакта Чыңгыз Айтматовдун Ысык көлдүн Куту жана Куну деген публистикасы менен тааныштык. Ал эми бүгүн дагы эле ошол залкар ойчул жазуучубуздун бизди ойготкон китептер деген публистикасы менен таанышканы жатабыз. Сабактын максаты: биринчи, Чыңгыз Айтматовдун публистикалык чыгармасында көтөргөн көйгөйлүү маселелерди тереңдетип түшүнүшөт. Экинчи, чыгарма боюнча алган билимдерин, көндүмдөрүн калыптандырышат, жазууда жана ой секи сүйлөөдө өз байлыктарын өстүрүшөт, тапкычтыкка, логикалык ой жүгүртүүгө, ыкчамдыкка үйрөнүшөт. Таанып билүү жөндөмдүүлүктөрү кеңейет, өз эне тилин барктоого жана чечендикке үйрөнүшөт, китепти сүйүп окууга багыт алышат. Алгач балдар, бизди ойготкон китептер деген публистика менен таанышуунун астында китеп жөнүндөгү ойлорду силердин ортоңорго салгым келип турат. Китеп окуган адамдардын 3 түрү болот экен. Биринчиси окуйт, бирок түшүнбөйт экен. Экинчиси окуйт дагы экен, түшүнөт дагы экен окуган нерсесин. Үчүнчү адам окуйт, түшүнөт, анын жазылбай калган жагын дагы байкайт экен. Муну Лихтенберг деген ойчул айткан экен. Упит деген ойчулдун сөзүнө көңүл бургула. Китеп өмүрдүн алыс жана караңгы жолунда адамга нур тартуулаган жомоктогудай шам чырак. Эми бул жерде балдар, мен силерге Гүлазык тууралуу кичинекей чакан уламышты айтып бергим келип турат. Гүлазык деген балдар, бул тамак. Алыскы сапарга чыкканда байыркы ата бабаларыбыз гүлазык салып жүрүшкөн. Анан бир даанышмандын уулу эл кыдырып, жер кыдырып, эл таанып, жер тааныганы сапарга чыгып жаткан экен. Ошондо апасы гүлазык салып берейин десе, даанышман атасы айткан экен: эки куржундун көзүн толтура китеп салып бергиниң. Эгерде уулуң билимдүү болсо, жанында акылга үйрөткөн китеп болсо, уулуң эч качан ачка калбайт деген экен. Мына балдар, ушул уламыш силерге китепке болгон кызыгууңарга жол көрсөтөт деп ишенем. Эми бизди ойготкон китептер деген публистикага көңүлүбүздү буралык. Бул публистика Чыңгыз Айтматовдун Левченко деген адабиятчы менен болгон маектешүүсү Библиофил деген альманах журналында 1979 жылдагы 6-чы чыгарылышына жарыяланган. Эми балдар, бизди ойготкон китептер публистикасынан орчундуу жерлеринен комментарийлүү окуу кылабыз. Китеп адамдардын руханий байланышындагы көөнөрбөс көрөнгөнүн бири. Ал адамдарды өз башатына баш багууга, жан дүйнөсүнүн сырдуу түйүндөрүнө жетүүгө, учурку, өткөнкү жана келечекки турмушка ыкыбал салууга түрткү берет. Китеп адамдарды байланыштырат. Ал адамдарды жана телекөрсөтүүнү бириктирет. Бул калетсиз. Бирок адамзат кылымдап жыйнаган аябагандай көп китепти Гомер, Данте, Вергилий, Толстой, Хемингуэй,
Фолкнер адамзаттын башка даанышмандарынын чыгармаларын мейли бул мурастардын бир бөлүгүн болсо да окуп бүтүүгө мүмкүн эмес. Ал эми аларды өмүр бою өздөштүрүп берүүгө болот. Бирок үлгүрбөй калуу коркунучунан улам айрымдарынан баш тартууга туура келет. Адам 8 саат уктайт, 8 саат иштейт. Эгер ал телевизордун маңдайында да сааттап олтура берсе, анда китеп окууга чамасы келбейт. Мына ушул жерден балдар мен силерге телефон жөнүндө айткым келип турат. Бүгүнкү күндө силерге окшогон жаштар телевизордун маңдайында сааттап эмес, телефонду колунан түшүрбөй сааттап отуруп жаткандыгы мени өкүндүрөт. Ошон үчүн убактыңарды телефонду кармап, аны тиктеп, кереги жок нерселерди карап отуруудан көрө китеп окугула балдар. Китепке да достордой мамиле кыласың. Жаш чакта досторуң көп, бирок мамилең үстүртөн, жеңил желпи, сын көз караш деген жок. Маселен, кимдир бирөөгө сага жаккан нерсе жагып калса эле, сен аны мүдөөлөшүм, досум деп эсептейсиң. Араны жакындаткан бир кызыктуу китеп да болуп калышы мүмкүн. Жыл өткөн сайын тааныштарыңдын саны азаят. Балким досум деп эсептеген бирин экин адам калат, бирок алар сынга толгон накта досторуң болот. Китептер да ошондой. Жаш кезиңде кызыккан авторуңа кайра кайрылуу каалабайсың. Анын китептерин биротоло окуп бүткөнсүң. Кээ бир жазуучулардын жөнү башка. Маселен, Достоевский. Ал мен үчүн баягыдай эмес. Ал улам алдымда адабияттын алпына айланып барат. Анын доору өткөн, бозгон тозгон жылдарга, Петербургдун күңүрт караанына сиңип кеткен. Бирок Достоевскийдин чыгармалары, прозасынын руху, анын сөзү мени эргитип, тынч алдырбай түйшөлтүп келет. Достоевский аброюбузду аеосуз түйшөлүүлөргө учураткан тынчы жок жазуучу. Аны окуу кыйын, кээде рахаттантпайт дагы. Ошентсе да окуйсуң. Анткени ал өз дүйнөңө, өз маңызыңа, абийириңе айдап кирет. Аны туурайда албайсың. Бирок андан үйрөнүү керек. Эмнени? Менимче биринчи кезекте элди жасалма сүйбөөгө, басынып, азап жегендерге боор ооруга үйрөнүү керек. Бул жерде балдар жыл өткөн сайын көп достор азайып отуруп, тандалган эле досторуң кала тургандыгы жөнүндө айтып жатат. Дагы китеп дагы ошондой дегенде айтып атат да. Демек, китепти дагы тандап окуй билишибиз керек экен. Бизге таасир бере турган китептерди гана окуй билишибиз керек экен. Кийин реалдуу турмушка, анын татаал жана карама каршылыктуу жактарына, журтума, шекериме, мен билген жана эсимде калган, ишимде медер тутаар адамдарга кайрылбаганымда мен жаза албайт элем. Ушул жерде өз элин жерин сүрөттөп жүрүп, дүйнөлүк адабиятты байыткан Михаил Шолоховдун мага берген таасири накта чыгармачылыкка көзүмдү ачканын мисал кылгым келет. Эгер мен алгачкы кадамымдай маанайда жаза берсем, анда адабиятчынын эмгеги жадатма, жөнү жок түйшүккө салган жүк болмок. Анда мен адабиятты таштап, пайдалуураак ишке, айыл чарба кызматына өтмөкмүн. Библияда көтөрүңкү дем менен жазылган жалпылоо болбогондо, азыр ушунчалык адабий жана рухий дөөлөт боло алар беле. Эгер анда ошол кездеги тиричилик, ошондогу күндөлүк турмуш сүрөттөлсө, анда ал колдонуудан эчак калмак. Анткени тиричилик, адамдар, шарттар алмашат.
адам руху калат. Адамдын руху бул эң башкысы. Ошондуктан биз өзүбүздү ушул жагдайга көрсөтүшүбүз керек. Адам рухуна чоң философиялык жалпылоого жетүү жолунда менимче биздин дүйнөгө көз карашыбызды, бизди ачуу нагыз зор китептер болушу мүмкүн, болушу да керек. Китепкөй адабият тарыхын билген, тиги же бул китептин, мейли сейрек китептин болсо да баркын билген, өткөн мезгилдердин китеби кайдан, маанисиде эмнеде экенин билген адам болуш керек деп жыйынтыктайт. Жаңы тестер курак кезде жалаң тарбиялык мааниси бар китептерди окуу керек дейт. Кийин өспүрүм куракта өз акылы менен жашоого түртмөлөөчү, өз алдынча ойлоо билүүнү үйрөтүүчү адабият керек дейт. Тарбиялоочу эмес, ага ой жүгүртө билүүчү адабият керек экен. Чоңое түшкөндө ой жүгүртүү, түртмөлөгөн дейт. 5. Айтматов чыгыштын байыркы орто кылымдардагы азыркы тарыхы боюнча китептер көп жана орто ыракы чыгыш адабияттарына да кызыгат. 6. Китепке дагы өз досуңдай мамиле кылуу керек дейт. Кийинкиси Мердоктун Кара мырза чыгармасын окуган. Бул чыгарманын артыкчылыгы баяндоонун назик, илберинки психологизми, сезимдердин ойып берген шоокуму окурманды ойго салат дейт. Акыркысы бул нефхилерде бул эч качан болгон эмес. Ал нефхилерге жолукпагандыгы жөнүндө айтат. Болгону Владимир Сангинин жомоктору, санжыралары, мифтери, повесттеринен окуган. Мына ошол окуган чыгармаларынын аркасында эле Деңиз бойлой жорткон Ала дөбөт чыгармасын жазган. Кийинкиси жазмакерлер көбөйүп кетти дейт. Мисалы, Испанияда мыкты роман сыйлыгын берүү үчүн 150 роман окулушу керек экен. Ошолордун бири да адамзаттын эсинде калса дурус деген тыянак чыгарат. Акыркысы балдар, жарык дүйнөдө көп жазуучу бар. Бардыгы бирдей деңгээлде эмес. Эң негизгиси философия жана ой. Тиричилик өтөт, руханий дүйнө калат деген маанилүү жерлерин айтат. Достоевский, Шолохов, Маркес, Ауэзов, Гердер, Мердюк, Санги, Айтматовдун баасында алардан алган жазуучунун рухий азыктары. Демек, жарыңдын китепке мамилеси тууралуу интервью алгыла. Бул силер ойлоно турган силерге сунуштар. Улуу муундагы кишилерден сурап, алардын китепке мамилеси кандай болгонун жана азыркы силердин китепке мамилеңер кандай экенин айырмалап айтып бергиле. Дилбаян жазууга темалар. Тандаганыңарга жараша темаларды алгыла. Китеп менин турмушумда, мени ойготкон китептер, китеп окугум келбейт, себеби, китеп жыйноо модабы же модадан калдыбы, Чыңгыз Айтматов китепкөй жазуучу, мен тааныган китеп сүйөр инсан, Кыргызстан окурмансыз калабы, же болбосо жана башка өзүңөр дагы китепке байланышкан темалардан койсоңор болот. Чыңгыз Айтматовдун публицистикаларынан өзүңөрдүн тандооңор боюнча бирин талдап реферат жазгыла. Анан санжыргалуу сөз берметтерине көңүлүңөрдү бургула. Эгер китепти кунт коюп окуп, андан даанышмандыкты издесең,
анда өзүңдүн жан дүйнөңө зор пайда келтиресиң. Нестор айткан экен. Накта чыныгы билимдүү болуш үчүн адам мыкты китептерди, башкача айтканда акыл эстүү жана терең ой жүгүрткөн адамдар жазган китептерди тандоосу керек. Ченинг ойчул. Мына балдар, биз алдыда бизди ойготкон китептер деген публистикасы менен тааныштык улуу жазуучубуздун. Эми сабагыбызды жыйынтыктайлык. Акыйкатта адамзат тарыхына мынча белгилүү эки гана чыңгыз жаралыптыр. Биринчиси 11-кылымдагы жер үстүн кара күйүк кызыл өрткө чулгап, жер жүрөгүн кылыч менен тилип, жарадар кылып жаман ис калтырган Чыңгыз хан деп айтылат. Экинчиси кылымдын даанышман жазуучусу жер жүзүнө тынчтык чакырып, өз журтуна көп эмгек өткөрүүгө өмүр бою тыным албай аракеттенип келген кыргыз элинин даңктуу өкүлү, бейпилдиктин, адамгерчиликтин, улуулуктун элчиси кадырлуу атабыз Чыңгыз Айтматов. Балдар, Чыңгыз Айтматовдун учкул ойлорун, асыл сөздөрүн, сөз берметтерин эч качан унутпайлык, көкүрөгүбүзгө түйөлүк. Улуу ойчул, гуманист жердешибиз менен ар дайым сыймыктанып, айткан акыл ойлорунан жыйынтык чыгарып, китепкөй бололук, балдар. Китептин баркын билелик, китепти тандай билелик, талдай билелик. Эми тапшырмага көңүлүңөрдү бургула. Манас кыргыз рухунун туу чокусу деп Чыңгыз Айтматов айткан. Балдар, бул жерде мен силерге рухтун туу чокусу үлгү көрсөтүп атам. Силер так ушундай кылып, үлгүдөй кылып, кыргыз адабиятындагы чыгармалардын аттарынан чоку түзсөңөр болот. Мен мына туу чокуга Манас эпосунун атын койдум. Семетей Сейтек, Жамиля Делбирим, Кыямат, Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт, Кылым карытар бир күн, Ак кеме, Абай, Тоолор кулаганда, Биринчи мугалим, 4 адам, Саманчынын жолу, Кассандра мөөрү, Майдан, Күлсарат, Атадан калган туяк, Ботокөз булак, Ак жаан, Бетме-бет деген чыгармалардын аттары менен мен өзүмдүн үлгү рухтун туу чокусун түздүм. Эми силер дагы ушундай рухтун туу чокусун түзгүлө, балдар. Бизди ойготкон китептер боюнча суроолор жана тапшырмалар. Биринчи, сенин турмушуңда китеп окуп, ошол китептен рахат алганың, кубанганың, өкүнгөнүң, ыйлаганың, кекенгениң, күлгөнүң болгонбу? Ал качан эле? Экинчиси, кайсы бир китепти өзүң окуп бүткөн соң, башка бирөөгө окуп берген учуруң болдубу? Качан? Ал кайсы китеп? Сенден башкалар аны кандай кабыл алышты? Мына ушул суроонун үстүндө дагы ой жүгүрткүлө. Кийинкиси, Чыңгыз Айтматов окурмандын кандай болушун каалайт? Эмне үчүн азыр китеп окурмандар сейректеп кетти? Азыр көбүнчө кандай китептер окулат? Кийинкиси, Айтматов окурман деген темада оюңду айт. Ушул эле темада үйдөн план түзүп реферат жаз. Мына балдар, биз ошону менен сабагыбызды аяктайбыз. Эмки сабакта жолукканга чейин сак саламатта болгула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.